Assalamu alaikum. Азыр биз Google Sites'та түзүлгөн сайт менен домен сатып алып аны байлаганды үйрөнөбүз. Бул Google Sites'та түзүлгөн сайттар ошол домен сатуучу сайттарды чектеп койгонда ошолордун тизмесинде бул жерде биз GoDaddy.com деген сайтына киребиз. Ошол сайт менен ошол сайттагы домен менен Google Sites'та сайтты бири-бирине уласа болот да. Азыр мен ошол адрести талаага жазып кирем. GoDaddy.com сайтына кирип ушул жерден sign in деген басам. Анан ушул жерден дагы sign in деген басып туруп биринчи биз ушул сайтка регистрация болушубуз керек. Анан сатып алабыз да. Анан бул жерден биз Google'ду тандайбыз. Google'ду бастым. Анан ушул жерден сиз кайсы почта менен регистрация болосуз. Мындайча айтканда Google Sites'та кайсы сайтыңызды түзгөнсүз, ошону кылса жакшыраак болот да. Адашпайсыз да кийин. Мына ушуну тандадым. Мен биринчи менен мен мурун эле регистрация болгом, сатып алгам. Азыр кайра сатып алыштын кереги жок. Мен жөн эле көрсөтүп атам да. Ушундай кыласыз. Мына бул жерде мен өзү Technology деген онлайн эмесин сатып алгам, домен. Сатып алгандан сиз биринчи ушундай жерге, ушундай баракка туш болосуз. Анан ушул жерден биз бул жерде домен деген бар. Ушуну тандайбыз. Анан бул жерден биз эме кылышыбыз керек, издешибиз керек. Биз издеген домен бошпу, бош эмеспи? Ошону мисалы ала турамыз. Азыр издеп атат. Мен жазган азыр бул жерден эме атат. Эки вариантын сунуштап атат. Биринчиси бул $69 экен, кийинкиси бул жерде $49. Мисалы үчүн азыр com дегени $69 болуп атат, school деген $49. Анан ылдыйга түшө турган болсок, бул жерде бизге сунуштайт да өзү домендерди. Биз ушулардын каалаганын сатып алсак болот. Мен эң арзанын көрсөтөм. Бул жерде эң арзаны кандай болот? Мисалга алсак, бул жерден school деп туруп поиск кылып көрөбүз. Бул жерде чыгарат school. Бул жерде $16. Бул жерде school team $49. Бул жерде ушул жерден биз тандай беребиз да. Бул жерде өздөрүнө көрсөтүп турат го канча экен. Азыр мен сайттын башына өтөм. Сайттын башына өткөндө мына сайтта биринчи кирген ушундай болот да. Анан бул жерде өздөрү жазылып турат, домендер канча экен. Биз деген $9 экен почталан. Анан net деген $14, ink деген $9.99, анан shop деген, эгерде shop'ту тандай турган болсок, анда $1.99 экен. Ушул жерден каалагандай тандап алсак болот да биз өзүбүз. Бул жерде түрдүү домендер бар, бирок бул жерде бизге көрсөтүп турат да, кааласаң ушундай тандай. Биз каалагандай тандай беребиз. Кыскасы ушул жерде акчалары бар. Анан силер сайттын биринчи адресин бул жерден терип алыш керек. Ошол сайт бошпу, бош эмеспи? Мисалга ала турган болсок, менин атым мектептин аты Рахманжан. Андан кийин чекит коюп туруп, домен жазышым керек. Мисалы үчүн shop дейинби, же net дейинби, же biz дейинби, же com. Кыскасы ушул жердеги карап көрөбүз. Мисалы үчүн онлайн деп коем. Анан search деген басам. Рахманжан чекит онлайн деген бул 99 цент. Онлайн деген өзү ушундай арзан турат да. Биз тандадыкпы, ушуну тандадык. Андан кийин бул жерде make it yours дейбиз. Ушуну басабыз биринчи. Бүттү. Ошо бүткөндөн бул жерге 5 жылга
$169 болот көрсөтөт. Бул жерден биз 1 жылга тандасак да болот. 1 жылга тандадым. 1 жылга бул жерде 99 цент. Бул жерде 99 цент. Биз бул жерден continue to cart деген басабыз. Бул жерден каласак бул Ultimate Domain Protect деген тандасак болот. Анда бул $14 болуп кетет. Же болбосо Full Domain Protect бассак, бул жерде $10 болуп кетет. Биз ушул жерде Free Privacy Protection деген тандайбыз. Биз тандадык. Эми тандап өткөндөн кийин бул жерде да кошумча керектелүүчү нерселерди тандай турган болсок, ошо акча өсүп кете берет да бараң сайын. Анан бул жерде No Professional Email деген басып коебуз. No Free Privacy ушул жерден экөөнү тандайбыз да, андан кийин Continue to Cart деген басабыз. Ошондо биздики аягына келип калды да. 1 жылга Рахманжан онлайн 1 жылга 99 цент болду. Бул жерде кошумча нерселерди биз алсак болот. Бизге бул нерсенин кереги жок. Ошол себептен биз бул жерден эч нерсеге тийбейбиз. Анан бул экинчи жака Order Summary дегенге бул заказ бергенге өтөбүз. Биринчиси бизге PayPal менен төлө дейт. Бизге азыр PayPal менен төлөй албайбыз. Ошон үчүн I am ready to pay дегенди басабыз. Баскандан кийин бул жерге биз адрестерди толтурушубуз керек да. Себептен мен мурун толтуруп сатып алган үчүн азыр менде эч нерсени сурабайт. Азыр мен editти басып көрсөтөм. Мына бул жерге регионду first name, last name жазабыз, телефон номер жазабыз, адрестер жазабыз, бул жерде почта индекстер жазабыз, бул жерде райондорду, сити, кысасы ушул жерде баардык нерсени толтуруп чыгабыз. Анан ушул жерден save деген басабыз. Анан баскандан кийин бул жерде payment method деген бар. Бул жерде төлөөнүн ыкмасы. Сиз кайсы ыкмада төлөйсүз? Азыр мен картам бул жерде сохранить этилип калган. Бул жерде аркасындагы 3 кодду терип туруп эле анан бул жерде review order деген бассам эле болду да. Азыр силер кантип толтурасыңар? Мен азыр мисал гана көрсөтүп берем. Add new деп турат. Бул жерге биринчи картанын номерин тересиңер. Анан бул жерге жана срокторун тересиңер. Кайсы срокко чейин, кайсы ай, кайсы срокко чейин. Анан бул security код деген аркасында 3 код бар. Ошону терип туруп анан order review дегенди басасыздар да. Так азыр мен басып көрөйүн. Бул жерде ошону жазасыздар. Аркасында жана кодду терип туруп order review дегенден бул жака order summary'нин тушунда бул жерде completed partial деген чек болот да. Мисалы алсам бул жерде итоктоп бардыгы $1.17 чек болот. Анан муну басып коесуздар. Мына басып койгондон бул жерде азыр загрузка кетип, жана силердин жана виза картадан акча алат. Азыр менде error деп чыкты. Себептен мен бул жерге жана артында кодун ката тергенмин. Эгерде азыр мен ката тергенде менден акча алат, мага кереги жок. Ушинтесиздер. Ушинтип биз эмне алабыз? Домен сатып алабыз. Домен сатып алгандан кийин ал жерден өзү сайт прописать кылып саласыңар бир нече себептен булдан биз сайт түзсөк да болот да. Анан ушул жерге киргенден кийин domain name деген бар. Бул жерде ушуну тандайсыздар.
Биз могул жерден өзүбүздүн профилге кирип туруп, могул жерден My Products дегенди басабыз. My Products дегенди баскандан кийин могул жерден биздин продукттар чек кылат. Азыр менде бирөө бар. Мына ушуну басам. Ушул жерден могул жерден domain деген тандайм. Могул жерге келип туруп domain тандадым. Башта деле ошо ачылган болчу. Domain деген тандадым. Анан ушул жерден domain setting деген бар. Ушуну басам. Ушул жерден DNS деген басам. Биз ушул жерден эми жанагы Google Sites менен байланыштырабыз. Ал үчүн биз Google Sites'ка өтөбүз. Ушул жерден биз опубликовать дегенди басып, биз муну биринчи жайгаштырып алышыбыз керек. Жайгаштырып бүткөндөн кийин андан бул жерде мен настройкасын басам, бул жерде настройканы басып, ушул жерден пользовательский домен деген бар. Азыр менде мурун бул байланышкан болчу. Өчүп туруп. Ушуну басам. Пользовательский домен деген басып, ушул жерден начать настройка дегенди басабыз. Бул жерге жанакы бул жердеги доменди жазышыбыз керек. Азыр ушуну бул жерге жазам. Бул жерден таппайт. Себеп дегенде биз буну байлай элекпиз. Анан бул жерде подтвердить право собственности деген басабыз. Баскандан кийин бул жерде биз эмеге кирдик эми. Center Webmaster кирдик. Ушул жерден эми биз бул жерден Go dedi деп турат. Ушуну тандай турган болсок, мына бул жерден бул жерде бир канча сайттар турат да. Ошо сайттар менен биз байласак болот да. Азыр бизге бул жерде godedi.com. Ушуну бул жерде биз эмесин алабыз. Ушуну биз копия кылып алабыз. Копировать кылдык. Анан ушул доменге өтөбүз. Доменге өтүп, бул жерден биз жаңы талаа түзүшүбүз керек бул жерден. Ал үчүн add new record деген тандайбыз. Биринчисин бул жерде текстти кылабыз. Анан бул жерге биз маймунчаны жазабыз. Бул жерге жанакыны вставить этип коебуз. Андан кийин бул жерде save дегенди басабыз. Бизге уже бул жерден ийгиликтүү уланды деп турат. Анан биз кайра могул эмеге келебиз. Center Webmaster дегенге келебиз да, бул жерден подтвердить деген басабыз. Азыр бизде уланган жок. Не удалось деп турат. Бир аз күтүп туралы. Кээ бир учурда сразу эле болуп калат. Анан кээ бир учурда бир канча убакыттан кийин болот да. Азыр бир канча убакыт туруп туралы. Азыр бир канча убакыттан басып көрдүм эле, бул болду. Сиздер да ошондой кыласыздар. Биринчи класстар эгерде уланбай турган болсо, бир канча бир убакыт коюп турасыздар да, бир 5-10 минуттан баскандан кийин сиздерде ошондой пайда болот да. Уже
биздин Google сайтыбыз менен экөө бири-бирине байланды да. Бул жерде так баштан кылабыз. Настройкага кирип туруп, пользовательский домен деп туруп, ушул жерден начать настройка деген басабыз. Бул жерге биз жанагын жазабыз. Мына уже табылды, бул бар байланган. Анан далее деген басабыз. Анан бул жерде окуйбуз. Ушул жерде бизде эмес бар да. Биз олардын бардыгын кылдык дагы. Андан кийин бул жерде муну калды. Биз ушуну копия кылып алабыз. Копировать кылабыз. Бул жерде эмне деп атат? Ушу снеймге ушуну жазышыбыз керек да. Аны үчүн биз go дейдиге өтөбүз. Бизде снейм бул жерде турат. Азыр бизде Technology Online деген бар. Ушуну азыр биз жок, биз кийинкисин болбосо ручканы алып келебиз. Алып келип, бул жер ушуңойдон кыларбыз. Бул жерде 3W турсун. Мына value деген жерде биз жанагыны кошобуз. JS Google Hosted check.com анан save деген басабыз. Бул да ийгиликтүү бүттү. Эми кайра программерге келебиз, Google Sites'ка келебиз да, готовону басабыз. Азыр бул домен менен уже байлады да, бизге бүттү. Андан кийин кайра биз go дейдиге келебиз. Ушул жерден forwarding деген бар. Ушуга түшөбүз. Анан бул жерде edit forwarding деген басабыз. Бул жерге биз муну копия кылып туруп ушул жерге коюшубуз керек. Бул жерде HTTPS дейбиз. HTTPS дейбиз да, бул жерге www чекит Technology Online чекит деген адрести жазып туруп, бул жерден save деген баспайбыз. Мына сохранить этилди. Буну койгонубуздун себеби, эгерде азыр биз бул forwardingди койбогонубузда биз бул талаадан издегенде биздин сайтыбызды жазып атканда сөз түрдө 3W жазып, чекит коюп турган сайтыбызды жазышыбызга туура келет эле да. Биз азыр forwardingди койдук, демек биз жөн эле мына сайтыбыздын адресин мынтип жазганыбыз эле автоматтуу түрдө бизге таап бере турган болду да. Негизги максаты бул ошол. Мына биз ушинтип мында домендерди ушинтип улайбыз. Анан бул жактан өзгөртүү киргенде бул жерден опубликовать басып коебуз, биздин сайттарыбыз ушинтип обновление болуп тура берет. Биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман болуңуздар.